ару затым ай чырагым аппагым сени көрүп мен тазара баштадым карегиңде жүргөн экен катылып ай качанкы бир мен жоготкон асманы эркектер ырдачугар болот, аял кишилер ырдачугар болот, кыз балдар ырдачурлар болот дегенде анан бир каш кайсаң бир кылым ой жарык болот айданек айданек айданек. Бир күнү ошол түндө болуш керек, интернетте соцжеледе отурсам эле интернеттен Исрайдын агай жазып калды. Өзү Аскат кандайсың, жакшыбы, жакшысызбы, саламатсызбы, жакшы жүрөсүзбү деп алакол сурагандан кийин Нестан даражаны жакшырдап жүрөсүң, менин чыгармаларыма дагырдабайсыңбы, сенин үнүңө жанагы айданек аябай отурат деп атпайбы? Сезгендей. Анан мен агай үстүнөн түштүңүз дедим да. Мен ушуну көптөн бери даярданып ичимен бышырып кыңылдап ырдап жүрөм, ушуну сизден бир сурайын дедим элесем. Ой айланайын ырда. Айданекти сен ырда. Анан бир келип кетти да, анан ушу Абдыраевка барып бир сыйра ойноп берди аялда. Бирок ошол нотасында берди, бирок нотасында ырдагандагыдай көп нюанстар жазылбай калат да. Анан ошо өзүнүн запистеринен өзү да ырдап берди, ушу бир нюанстар бар, ошолорду да кошуп камтып ырда деп. Анан макул деп, анан аранжировкасын дагы мени менен кеңештеп, аранжировкасын Жылызбек Кадыркулов деген досубуз байкебиз жазып берди. Ошентип анан Айдынек жарыкка келди. Үйдө бошу мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон ун азыктарына келгенде Ноорус менен Ак Нурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Ак Нурдун чыгарган макарон, ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим. жашоодо атадан өткөн, акыл айткан, атадай тарбия берген бир да мугалим, бир да устат болбосо керек деген сөздү айтуу менен студиябыздын бүгүнкү мейманы менен тааныштыралы. Студиябыздын бүгүнкү мейманы ырчы аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери, өзүңүздөрдүн сүйүктүү уулуңуздар, биздин сыймыктуу агабыз Асхат Мусабеков. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Асхат байке, кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат, бирге болсун. Кармаган орозуңуз кабыл болсун. Рахмат. Буюрса, ушул жаккы күндөрү тагыраак 6 майда өмүрлөшүм аттуу бир чоң программадагы концерт берип атасыздар. Бисмилла дегенде эле сөздүн башында ушул концерт менен баштасак. Жакшы болот. Мен дагы учурашып алайын кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына өзүңүз айткандай 6 май күнү Кудай буйрса улуттук филармонияда концерт уюштуруп атабыз, концерт берген турабыз. Мен өмүрлүк жубайым Миргүл Асаналиева экөөбүз биргеликте. Бул эми биздин үй бүлөлүк жеке концерт деп койсок туура болот го дейм. Анан аты айтып тургандай, ошол концерттин атын өмүрлөшмө деп койдук. Буга чейин өзүңүздөр билгендей биздин эң биринчи дуэтибиз Каныбек Иманалиевдин сөзүнө жазылган Майрамбек Осмоновдун өмүрлөшмө деген чыгармасын аткарганбыз. Бул баягы бул ырга дагы шайкеш келип турат. Анан концертте ушу көбүрөөк лирикалык ырлар жаңырмакчы болгондор, ошондой эле биздин дуэттерибиз, жаңы дуэттерибиз дагы жаңырмакчы. Анан эми азыр концертке билектүрүнө даярданып, талыкпай ары бери чуркап турган убагыбыз. Убакыттан пайдаланып чакырганыңыздарга дагы мен ыраазычылык айтмакчымын. Ошол эми элге бере турган нерсебиз чогулуп калыптыр. Себеп дегенде мен өзүм чыгармачылыгымды 2006 жылдан баштасам, ошо 2008 жылдан баштап мен
2 жылда bir концерт берип, Бишкек шаарына концерт берип жүргөм. Ошол мен буга чейинки берген концертим 2018-жылы болгон Улуттук филармонияда 2 күн. Андан кийин баягы өзүңүздөр билгендей пандемия болуп калды. Пандемия болуп, анан баардыгыбыз эле бир аз тыныгып алдык. Анан албетте андан бери мына 4 жыл өттү. 4 жылда жаңы чыгармалар, жаңы идеялар пайда болду. Ошол менен ушу чогулуп да ошо Миргүл экөөбүздүн концертибизди берели деп кеңешип, анан ошо берели деп даярданып турган маалыбыз. Ал эми Миргүл болсо ошо Миргүлдүн бул жеке биринчи концерти болуп калат. Шоу кезүү концерт болуп калат. Ал абдан азыр даярданып, толкунданып турган маалы. Анан анын дагы ырдайын берейин деген элге азын оолак чыгармалары да чогулуп, жаңы чыгармаларын да жаздырып дегендей. Кыскасын айтканда бир ошо орозодон кийин бардык элди чогултуп, бир жарпын жазалы деп турабыз. Тилекке каршы концертти бир эле күнгө уюштурдук. Буга чейинки концерттерим 2 күндөн өтчү эле, бирок мында бир эле күнгө берели концерт деп акылдашып, буга эми эч нерсе деле бир нерсе бир себеп болду деп деле айта албайм. Жөн гана баягы бере турганыбызды ошо чогултуп туруп мындай бир чыгынып туруп бир күндө бир берели деп деген ой менен болду. Анан Кудай буйрса мындан кийин Нарын шаарына берели деп турабыз. Анан мына күз келатат, жакын бат эле келип калат көз ачышканча. Күздө Кудай буйрса ушу Кыргызстандын дубандарын, 7 дубанын кыдырып чоң шаарларына ошо өзүбүздүн отчет концертибизди дагы берип чыгалы деп пландап турабыз. Ал эми азыр эми болгон күч аракетти, болгон баягы нерсени энергия деп коебузбу, ошонун баарын убакытты ушул Бишкекте өтө турчу концертибизге арнап атабыз. Эми баягы мен буга чейинки концерттеримдин ар дайым программасын калтырып катып койчу элем. Анан жылга берген сайын ошол программа, мурунку программаны карайм да. Мурдагы концертимде эмне ырларды ырладым экен депчи. Анан окшоштук болуп калбасын да? Окшоштуктан дагы мында бир салыштыруу болот дегендейчи. Анан мен ойлоп көрсөм ушу улам жыл кийинки жыл болгон сайын программанын сапаты, ырлардын репертуардын сапаты жакшы жагына өзгөрүп, мындай сапаттуу ырлар болуп, баягындай биз эми баягы атайын музыкалык билим алып, мен улуттук консерваторияны бүтүргөм. Жубайым болсо учурда ошол улуттук консерваториянын жогорку курсунда окуп атат. Экөөбүз баягы атайын музыкалык билимдүү ырчы болгондон кийин жакшы сапаттуу ырларды элге тартуулайлы деп, элдин жүрөгүнө жакын ырларды ошентип берген турабыз. Ошо программабыз мен жеке өзүмө карасам, мурдага караганда ырларымдагы, репертуарымдагы жыл өткөн сайын баягы алдыга жүрүш бар экен деп ойлоп калдым. Демек бул чыгармачылыкта буга чейинки дагы иштеген ишибиз, эмгегибиз, бардык нерсеси мындай текке кетпей бир жол менен баратат деп туюндурат элем да, түшүндүрөт элем. Анан ошол эми Кудай буйрса ушул концертибизди ийгиликтүү өткөрүп алсак, ошол концертке келген эл атаң көрү деп бир кол чаап, сүрөп, бир ошол кээ бир учурда биз менен кошо жыргап, ырдап, бийлеп, кээ бир учурда мындай терең ойго батып, кээ бир учурда бир кандайдыр бир нерселерге, бир сезимдерге оронуп дегенде, ошол нерсеге бир аралашып дүйнөгө, ошондой болуп кетсин, кайра эмки концертибизге да күтүп келгидей болсун деген максатта атайын жакшылап сапаттуу концерт өткөрөлү деп даярданып турган чагыбыз. Буга албетте айта кетишим керек, мен өзүм иштеген филармониянын чыгармачылык жамааты, ошонун арасында Чалак Исабаев атындагы мен өзүм иштеген Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамбле жетекчиси кыргыз эл артисти Рысбек Жумакуновдун дагы чоң ошол коллективдин чоң салымы болуп атат. Алар да биз менен мына баягы бир айдан бери ушул дайыма репетиция кылып, даярданышып биз менен кошо аябай мындай чоң жардам тийип атат десем болот. Ошо буйрса ошо 6 май күнү келсеңиздер,
мен ойлойт элем ушу кайдыгер калбайсыздар деп. Жакшы. Музыканын сыйгыр күчүнө бөлүнүп, жан дүйнөңүздү байытууну каалай турган болсоңуз, анда сиз 6 май күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясына келиңиз. Асхат Мусабеков жана Миргүл Асаналиева жеңекебиздин аткаруусунда, коштоосунда өмүрлөшүм аттуу чоң программадагы концерт сиздер күтүп турган чагы. Бизге түз байланышка чыксаңыз болот, урматтуу көрөрман. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312 0995 23-20-81 WhatsApp номерларына жалаң гана SMS билдирүү калтырабыз. Асхат байке, 4 жылдан кийин бир жыйналып, жаңы оондорду жаратып, дагы да бир салмактуу урларга кадам таштап, бир чоң программада концерт уюштуруп жатабыз деп айттыңыз. Эми мындан кийинки, мисалы үчүн нарынга Кыргызстандын 7 дубанын кыдырабыз деп айтып атасыздар. Ал жактарга барганда дагы алдын ала кеп кылалы. Ушул программада концерт барабы же башкача сценарий менен барасыздарбы? Кошумча болсо болуп калат, бирок алымчасы жок, ушул концерт болот. Себеп дегенде биз жеке концерт болуп аткандан кийин дээрлик 98% сахнада өзүбүз болобуз, өзүбүз ырдайбыз. Ошо буга чейинки эфирлеримде да бир тамаша иретинде айтып атам. Болгону бир эле көзгө басар коногубуз бар, ал конокту айтпай турайлы, ким экенин. Ошондуктан бул концертибиз Бишкекке коюлган концертибиз Кудай буйрса мына күзүндө же болсо ошондо жакын арада кыдырабыз деп атпайбызбы? Ошол концертибиз, ушул программабыз бардыгын көрмөкчү. Анткени экөөбүз кыдырып аткандан кийин ошол программа толугу менен биз алып барып көргөзөбүз, Кудай буйрса. Анан баягы бул нерсе өмүрлөшүмө деп баягы концерттин атын коюп аткандан кийин көпчүлүк эл сурап атышат, эмне өзгөчөлүктөр бар буга чейинки концерттен сырткары депчи. Эмнени күтө алабыз? Эмнени күтө алабыз деп. Эми көп эле жакшы нерселерди күтсөңүздөр болот. Ошол мисалы көрөрмандарга кызыктуу болуш үчүн сырды ачпай туралы. Макул. Калган кызыктын баарын сиздер 6 май күнү концертке келсеңиздер көрөсүздөр. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Мен Кызылкерден келдим. Мен Асхат саламатсызбы? Саламатсызбы же? Жакшысызбы? Мен келдим. Жакшысызбы же? Мен бүгүн Нурсада сиңдим туган күнү эле. Ошо Нурсада сиңдим 31-ге чыгып атат. 1 майда белекиним 44-кө чыгып атат. Ушуларга каалайтып койчу алтыным. Анан Акбермет сиңдим 17-ге чыкты. Ошолорго каалайтып бир үнүң менен бир ырдап кой алтыным бар болгон. Макул. Сөз түрдө ушу сиздин инилериңизге, сиңдиңизге, туулган күн ээлерине ушу мен эң негизгиси адамдын эң чоң байлыгы бул аманчылык, ден соолук деп коет. Ошол мен ден соолукту, аманчылыкты каалайм. Оорушпасын, окууларына ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, ачык асман, шыдыр жол каалайм. Кудай буйрса алдыңкы мүнөттөрдө ошо туулган күн ээлери үчүн дагы сөзсүз түрдө ырнап кетебиз. Ошол эми даярдыктар ошондой болуп атат. Өзгөчөлүктөр деп кеттим, ошо Кудай буйрса бир цирк номеринен да аралаштыралы деп турабыз. Бул дагы болсо секрет, сыр болуп турсун. Анан өзгөчөлүктөр эми аябай эле, кандай десем, мурдага караганда өзгөчөлүктөр көп. Мен ойлоп турам, ушул жерде сөзүңүздү бышыктоо иретин айткым келип турат. Буга чейин концерт үчүн жалгыз өзүңүз чуркап келген болсоңуз, мындан ары жеңем менен чогуу биргеликте эри шаркап иш алып барып жатасыздар. Бул концерттен көрөрмандар, музыка сүйөрмандар көп нерсени күтсө болсо керек деп. Албетте болсо. Мен мисалы репертуар тандоодон дагы мындай кандай десем, ошол жагына да көп маани берем. Аябай маани берем. Анан ошол эле учурда эркектер ырдачугар болот, аял кишилер ырдачугар болот, кыз балдар ырдачугарлар болот дегендей. Анан мен мисалы ошол эркектердин репертуарынан өзүмө жаккан чыгармаларды мен өзүм ырдап аткарып аракет кылып жаздырып жүрөм. Ал эми мага жаккан кыз балдардын репертуарын мен Миргүлгө ушуну ырдап көрбөйсүңбү деп кеп кеңеш берип, ага мындай кол кабыш кылып, кичине болсо дагы мындай жол баштап дегенде ошондой аракеттерди кылып жүрөбүз. Кудай буйрса жалаң элге жүрөгүнө жаккан
ырлар болот. Анан концерттин түйшүгү эми албетте өтө чоң түйшүк. Бул бардыгынан жогору турган элдин алдындагы жоопкерчилик да. Ошол нерсени мен ар дайым алдыга биринчи коюп, ар дайым сезип турам. Ошон үчүн мен ошончо келе турган мындай бир элдин алдында өзүмдүн жоопкерчилигимди сезип, күндөн күнгө жакындаган сайын бир чети коркуп, бир чети толкунданып, санаркап кетип атабыз. Анан Кудай буйрса баардыгы жакшы болот деп тилек кылып атам. Кудай буйрса эми даярдыктар жакшы. Аракеттердин баары музыка сүйөрмандар үчүн, сиздердин көрөрмандар үчүн болуп көрбөгөндөй бир жакшы эмоцияны тартып аласың деген тилекти айталы. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алалы. Саламатсызбы Кутман кечиңиз менен. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Кутман кечиңиз менен түз байланыштабыз, келиңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бул акча неме кабыл бар эле. Угатабыз, жаңыртыңыз. Аскатиним. Сен азыр Кыргыз элинин эң жакын мен Кочкордон зор этип атам. Сиздин комуш менен ырдаганыңыз Кыргыз элине абдан жагат. Рахмат. Ишиңе ийгилик каалайм. Эним жакшы өсүп баратасың. Кыргыз элинен Кудай буйрса жакшы чыгып баратасың. Анан ушул сени тилейбиз. Ушул такай ушу комуш менен ырдаганың бизге жагат. Анан кийин өзүңүздүн да үнүңүз жакшы. Ушул үнүңүздү сактап, ден соолугуңузду сактап, ушул элге алынып, абдан сүймөнчүлүктүү болуңузду каалайбыз. Анан ошону менен бирге эле Кыргыз элине чоң салымыңызды кошкон, Кыргыз элинин сүйгөн эң жакшы обончу, обондоруңуз жакшы өнүгүп, эң жакшы обончу болуңузду чын жүрөктөн эми Кочкор районунун элинин атынан куттуктайм сизди. Рахмат бар болуңуз. Анан ошондой эле сизди сыйлайбыз. Могу Элмирбек Иманалиевдин устатыбыз ошону көрөнүп барганда ушундай элге сага ушундай ыраазычылыгын билдирет да. Ошонун дагы бир жерде 5-6 ауыстырдык эле. Ушуларыбыздын атынан сизге ыраазыбыз. Ошондой эле ушул өзүңүздүн устатыңыз Элмирбек Иманалиевдин Мунарын деген ырдап койсоңуз бул жерде чакырып отурдук эле. Сөз сырдайм азыр. Макул, рахмат. Чоң рахмат байке. Бар болуңуз. Жаныңыздагы жорго жолдошторуңузга, үй-бүлөңүзгө салам айтыңыз. Элмирбек Иманалиев демекчи. Мени баягы Элмирбек агабыз мындай мен түздөн түз устатым болбосо дагы мен үчүн устат. Себеп дегенде мен ал кишинин ырын ырдадым. Мен ал кишини менен көп сүйлөштүм, жанында көп жүрдүк дегендей. Элмирбек байкенин чыгармачылыгын абдан сыйлайм. Мен көзү барында да ошол ырларын жаздырып ырдап, поэзияларынан айтып, ар бир концерттеримде бир репертуарыма сөзсүз түрдө Элмирбек байкенин ырларынан кошуп ырдачу элем. Анан эми мында Элмирбек байкебиздин көзү өткөнүнө мына бүгүн 6 күн болду, ошо 2 жыл болду. 2 жыл 6 күн болду. 2 жыл 7 күн болду. Эми Элмирбек байкенин ойлоп көрсөм көп эле нерсени элине айтып берип чыштап кетиптир. Мүмкүн көзү тирүү болгондо дагы көп нерсени чыштап кетмек, бирок ушул концертте дагы атайын эл акынынын элесинин урматына деп кичине бир Элмирбек байке жөнүндө өзүнчө бир блог даярдап атабыз сахнада. Кудай буйрса ырларын ырдайбыз, Миргүл да ырларын ырдайт, мен да ырларын ырдайм. Поэзиясынан айтабыз. Кыскасы Элмирбек байкени дагы сөзсүз түрдө бул концертте эстеп кетебиз деп айтам. Бул менин көптөн күткөн мындай бир алдыга койгон максаттарымдын бири болчу, баягы концерт берем дегенде. Кудай буйрса ошол эмикемди дагы эстеп ырдап кетебиз. Эми азыр ырдап берейин. Жакшы болот, мунарымды. Мүмкүн болсо көрөрмандардын суранычы боюнча ага чейин биз СМС билдирүүлөргө кезек берели. WhatsApp'тан келип түшкөн билдирүүлөргө саламатсыздарбы? Аскат байке, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Алдыда концертиңиз ийгиликтүү өтсүн. Буюрса сөзсүз түрдө бага барабыз дейт. Сиздин концертке барбай койсок чоң күнөө болсо керек деп өзүмө быйтыкчаларын билдирген. 720 менен аяктаган көрөрманыбыз СМС билдирүү калтырган экен. Дагы бир СМС билдирүү бар. Ассалому алейкум Аскат байке, чыгармачылык ийгилик каалаймын. Мүмкүн болсо
жакшы чыгармаларды аткарып бериңизчи. Биз сизди аябай сыйлайбыз дейт 627 миллион аятаган көрөрман. Концертке сөзсүз түрдө барабыз. Өзүңүздү түз эфирден көрүп жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Ушунуңуздан жазбаңыз дейт. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Урматтуу көрөрмандар, бизге WhatsAppка жалаң гана SMS билдирүү калтырыңыздар. Ал эми шаардык номерго болсо түз байланышка чыгып, келген коногубузга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди, суроолоруңуз болсо берсеңиз болот. Келиң санда сизден жагымдуу бир чыгарма болсун. Мына алдыда биринчи телефон чалып кеткен эжекенин инилерине, сиңдисинин туулган күндөрүнө арнап мына азыр чыгып кеткен байкемдин суранычы менен дагы ошо алардын урматына, жалпы эле көрүүчүлөрдүн урматы үчүн ошо Элбирбек байкенин Мунарым деген чыгармасын ырдап берейин. Бул обонду өзү эң алгач чыгарган обондордун бири экен. 16 жашында Ысык көлгө биринчи ирет барып, ошол көлгө назары түшүп, көлгө суктанып, анан бир эргүү келип чыгарган ыр экен да. Estesem göldün kuların, esteymin seni munarım. Al gündün tağın öçpögün, al gündün tağın öçpögün ay. Hazırda estep turamın ay, hazırda en oylop turamın. Köngülüm süygön ınağım, Köljegi turgan turagım, Görünüp kalıp kapıstan, görünüp kalıp kapıstan ay. Göy 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 saldın munarım ay. Göy göy göle saldın munarım. 16 yaşta kurağım, oylonu berip kuradım. Oymoktoy bala çağımday, oymoktoy bala çağımdan ay. Oğ atıp koydum munarım ay. Oğ atıp koydum munarım. Köl dağı turdu meltirep, köngülgö köp oyençilep. Jaljalım özüň uzattın, jaljalım özüň uzattın ay. Jayında gayra gelçi de vay, jayında ne gayra gelçi de. Albırı
жанамын айтканда кантип танамын жаңылбайм айткан антымдан жаңылбайм айткан антымдан ай жайында сага барамын ай жайында не кайра барамын сезимдин өртү тынчытпай сезимдин өртү тынчытпай ай сезондо сага барамын ай сезондо не кайра барамын жайында сага барамын. Ара келди. Кол чабалы. Аткаруучу Аскат Мусабеков бул чыгарманын автору, эл акыны Элмирбек Иманалиев агайыбызга таандык. Негизи Элмирбек Иманалиевдин оондору, кайрыктары, Элмирбек Иманалиев өзү бул ааламда жок болсо дагы кайрыктары, оондору, анын тарбиялап кеткен шакирттери, төкмакындар агайдын жолун ар дайым улап, агайдын жаркын элесине ар дайым ушул ырларынан, оондорунан, кайрыктарынан, ыр-үйөрмандарына, жалпы кыргыз журтчулугуна тартыла беришет деген ишенимди айталы дагы. Аскат байке, сиздин чыгармачылыгыңызга келе турган болсок, азыр бизде түз байланышта көрөрман бар экен, кабыл алалы. Андан кийин суроолорду алып саламатсызбы? Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кутман кечиңиз менен 5-канал түз эфирдебиз. Аскат иним. Кандайсың? Жакшы, assalomu alaykum. Мен Кочкордон чалыптым эле. Sen bu emeğini ayavay bağlayın. Rahmat. Tamam şimdi takip var. Tamam şimdi muhakkak bizim sen özünün akbaşıdan bilelim. Anam ben Koçkor'dan çalıp öyle. Sen ayavay uşunçalık tamamına takip etsem. Rahmat. Rahmat var bolunuz. Uşunçalık tamamın çıkan. Çoğun rahmat var bolunuz. Sizge de ийгилик каалайм. Şu кармаган оразаларыңыздар кабыл болсун. Sizge de жакшылыктарды каалайм. Бар болуңуз. Аскат байке, сиздин чыгармачылыгыңызга келе турган болсок, чыгармачылыкка бисмилла деп кадам таштаганда эле ушул ырдап жаткан ырларыңыздын көпчүлүгү улуу муундагы анан салмактуу ырларга көбүрөөк басым жасайт. Ошолордун катарында эле эл акыны Элмирбек Иманалиев агайыбыздын, маркум Калмурат Рыскулов агабыздын чыгармалары, бери карай келе турган болсок, Кыргыз Республикасынын эл артисти Исраил Мамбаев агайлардын чыгармаларына салмактуу ырларга көбүрөөк басым жасайсыз да. Анан ушунун негизи эле бул агайлардын ырларына сиздин сүңгүп киришиңиздин себеби эмнеде? Сизди эмне кызыктырат ал жакта? Эң туура сонун суроо болду. Бул эми баягы эле жана башында айтып кеткендей, ушу репертуар тандоого кирет десем болот. Анан албетте авторлор кандай эмне деген ойду бергиси келип жазган оондорун, болбосо сөзүн жазган акындар эмне деген нерсени мындай элге айткысы келген. Кыскасы ырдын багы кандай учурда ачылат? Менин билишимче ушу мыкты акын сөзүн жазып, ага мыкты оончу композитор бап келтире оонун жазса, анан анын элге жеткизишине ушул ырчыдан өтө чоң мындай көз каранды болот да. Ооба көп учурда мындай ошо авторлор өзүлөрү ырдап чыгарат. Бул автордун аткаруусу бул таптакыр башкача. Автор мындай башкача бир кайрыктарды берип ырдайт кээде. Алардыкы өзүнчө бир укмуш, уксаң моокум канат да. Анан биз дагы ошол ырдын ички
драматизм деп коет, ички нерсесин оюн түшүнгөнгө аракет кылып, түшүнүп, түшүнбөгөн жерин сурап, анан кийин баягы камырды ийлегенде ийлеп, анан бир мындай эпке келтирип элге сунабыз да. Анан ошо Калмурат байкенин, раматлык Исрадин агайдын, ошо Элмирбек байкенин, Канке Эралиеванын мыкты огончу композиторлор, Сардырбек Жумалиев агайымдын, ошолордун чыгармачылыктары, дагы көптөгөн огончулар чыгармачылыгын, ырларын мен өтө сыйлайм. Ошондуктан дагы алардын чыгармалары, алардын ошо берген ырлары өзүмө туура келет. Бул биринчиден менин үнүмө туура келет. Менин үнүм мындай тенорго болуп бөлүнөт, лирикалык тенор. Анан ырчынын табити ошондой эле ошо ырга болгон өзүнүн көз карашы менен кошулуп журулушунан ошол чыгарманы ырдагым келет да. Ошол чыгарманы ырдагым келет. Аны ырдап чыкканга чейин ичиңде көп убакыт бышырасың, кандай кылып ырдасам болот экен деп, анан мындай учурда баягы мурда ырдалган ырларды кайра ырдоонун бир мындай бир кооптуу нерсеси бар да. Бул ошол ырдаган ыр мүмкүн башка ырчы же автор өзү ырдашы мүмкүн. Ошол автордон, ошол мурда ырдаган аткаруучудан кем калбай, ашып, асти кем калбай туруп ырдаш керек да. Бул кооптуу нерсеси ошол да. Эгерде сен ал деңгээлге жеткире албай калсаң, сени угарман укпай коет да. Бул элдин таразасынан өткөн, тараза элегинен өткөн элек жок да, ошон үчүн анан ошол себепте ошол нерселердин баарын ойго алып, эсепке алып, анан өзүңдүн үнүң менен эмнени туюнткуң келет, ошолордун баарын берип, анан өзүңдүн үнүңдүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кылып туруп анан бересиң. Мен ушул авторлордун, жогоруда санап өткөн авторлордун чыгармаларынын диапазонунун кенендүүлүгү дагы мага абдан жагат. Мисалы Калмурат байкенин ырлары дээрлик баардыгы тең ушу 2 октавалык ырлар. Исрадин байкен агайдыкы дагы 2 октава, ушундай мындай бир абдан ырдасаң мындай өтө чоң баягы мастерствону талап кыла турган ырлар да. Баягы өзүм менен бул нерсе мен өзүмдү мен ошондой мастерствого жеттим деп мен мактагым келбейт. Албетте мен үйрөнө турган нерсем али көп алдыда. Себеп дегенде искусстводо чек жок. Кайсы кырды ашмайын, дагы кийинки ашуулар, дагы кийинки кырлар, бийиктиктер күтүп турат да. Ошондуктан чыгармачылыкта эле негизи болду, мен ушуга жеттим, ыраазымын деген негизи болбош керек да. Эгер ошенткен күнү анда ылдыйды көздөй, артты көздөй кете бергениң деп мен агайларым көп айтчы. Ошол себептен мен ошо үнүмдүн келишинче ушул чыгармаларды тандап ырдап жүрөм. Эң жакшы, тактыктуу жооп болду. Көрөрманыбыз бар экен, сиз байланышта. Саламатсызбы, Туман кечиңиз менен түз эфирдебиз. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Саламатпыз. Саатка денибизге жакшы. Саламатсызбы? Саламатсызбы байке? Саламатсызбы деним. Жакшы конок келди. Өмүрбек байке сизби? Өмүрбек байке. Ой, мына үйүнүңүздөн тааныдым мына. Канчадан бери көрө элекмин мен сизди? Жолугуша элекпиз. Калайым, үйүнүбүз менен. Мен. Ооба. Тааныдым. Ооба, көп болду. Кечик болду, бек болсун. Рахмат. Алдыда концертиң жакшы өтсүн. Кудайыңызды жеңиңиз, колуңуз болуп калса барабыз, отабыз. Ой, келиңиздер. Келип кол чаап отуруңуздар. Аскатини менен сенден сураныш биз үйдөн көрүп аттык эле үйрөбүз менен Исрадин байкенин Айдан экенин Нырдапбек койгон комуз менен. Комузга бул чыгарма Өмүрбек байке айтып бүттүңүзбү? Чоң рахмат байке. Жакшы, ийгилик каалайм, бактылуу болуң. Рахмат. Өмүрбек байкебиз дагы чыгармачыл адам. Ой, тимene созулонуп бир сонун ырды айтты. Тоолор деген ырды ырдаганда өзүнчө эле бир тоодо жүргөндө сезесиң да, өзүн уккандан. Жүрөгү да кенен, өзү да ушундай кенен адам, сонун адам. Бар болуңуз байке, үй бүлөңүзгө тынччылык, аманчылык, ден соолуктарды каалайм. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Айданек деген чыгарма деп калды. Айданек деген чыгармага мен бир
2 жылдай даярдандым го дейм. Ырдоо үчүн, Ырдоо үчүн. Бул ырды мындай мен ырдап калган кичинекей бир тарыхчасы бар да. Бул чыгарманы Исраиль агайыбыз ырдап аккордеон менен жаздырган экен. Ошол вариант абдан жакшы. Мындай эстрадный да кылып ырдаптыр, бирок ошо аккордеон менен ырдаганда абдан жакшы нюанстар да ачылат да. Анан бул ыр негизи менин апама аябай жакчу экен башында эле. Анан ай ушул ырды ырдасаң болот, сенин үнүң аябай келишет деп мен апам азыр кээ учурда ардактуу эс алууда, мен көрүп атат болуш керек. Жакшы. Ардактуу эс алууда, өмүр бою ушу мугалим, чет тилчи болуп иштеди. Анан ушул чыгарманы ырдасаң болот эле, ушул сенин үнүңө келет, сенин ырдаганыңды уккум келет деп анан макул деп анан Айденекти обонун жаттап, сөзүн жаттап анан даярданып баштадым. Даярданып баштап, анан КТРге съемка болуп, Исраиль Байкенин ырларын ырдап, анан Нестандаржан деген чыгармасында аткарчу элем ага чейин. Анан ошол чыгарманы ырдап берүүмдү суранып, анан мен барып калдым. Анан автор менен бетме бет отургандан кийин агай сиздин да чыгармаларыңыздан ырдайын, ошо Айданек деген ырыңыз ошого чейин аябай ырдагым келип, бирок баягы жолуга элек болчумун, кантип сурасам деп жолуга элек болчумун. Анан бир күнү ошол түндө болуш керек, интернетте соцжеледе отурсам эле, интернеттен Исраиль агай жазып калды. Өзү. Аскат кандайсың, жакшыбы, жакшысызбы, саламатсызбы, жакшы жүрөсүзбү деп алакол сурагандан кийин Нестандаржан жакшырдап жүрөсүң, менин чыгармаларыма дагы ырдабайсыңбы, сенин үнүңө жанагы Айданек аябай отурат деп атпайбы? Сезгендей. Анан мен агай үстүнөн түштүңүз дедим да. Мен ушуну көптөн бери даярданып ичимен бышырып, кыңылдап ырдап жүрөм, ушуну сизден бир сурайын дедим элесем. Ой, айланайын, ырда. Айданекти сен ырда. Анан бир келип кет деди, анан ошо Абдыраевка барып бир сыйра ойноп берди аялда. Бирок ошол нотасында берди, бирок нотасында ырдагандагыдай көп нюанстар жазылбай калат да. Анан ошо өзүнүн запистеринен өзү да ырдап берди, ушу бир нюанстар бар, ошолорду да кошуп камтып ырда деп. Анан макул деп, анан аранжировкасын дагы мени менен кеңештеп, аранжировкасын Жылызбек Кадыркулов деген досубуз байкебиз жазып берди. Ошентип анан Айденек жарыкка келди, жарыкка чыкты. Эл абдан жакшы кабыл алды, сөзү Кожогелди Култегиндики. Айданек деген чыгарманы ошо Исраиль агайыбыз 95-жылдарга чейин, ошол жылдары 93-94 жылдары жаздырган экен. Ошол Кожогелди Култегин менен сүйлөшүп, кыш айында дейт ушу Асанбай парк жакта жолугуп, агесте Исраиль агайыбыз толуп турган обончу, мен да атактуу, атагы чыгып турган киши экен. Анан Москвадан Кожогелди Култегин келип калат экен, ал жакта Адай институтта окуп аткан экен. Анан сен мыктакын, мен кыйын обончу болуп, анан экөөбүз бир элде жок обон чыгарбайлыбы деп ушундай айтып беришкен. Анан бир кыздын атын ойлоп табалы. Кандай кыздын атын? Буга чейин эч ким уга элек, эч кимден кое элек атты коелу деп, анан эртесин анан Айданек деген сөз айкаш ушунда чыккан деп Кожогелди Култегин да айткан мага агайын. Айдай Данектей болгон кызга арнап чыгарганбыз деп. Анан бул бирөөгө жетпей калып, жок, эми бул жөн эле. Мисалы Айданекке ырдын маанисин түшүнсөңүздөр, Айданектин жашы бир аз кичүүрөөк болот. Анан сен ошол жаздагы чыккан үлбүрөк гүлгө, жалбыракка, жана майын жел деп атпай, жылуу желге, жумшак желге, бир астейдил бир нерселерге салыштырып, анан сенин ошол уялганың дейт, мен улуулуктан тайдырып кетет деген жерлери бар да. Ошондой нерселерин анан экөө жазган экен, экөө жазып, анан ошолдо ыр чыккандан кийин ошол учурда төрөлгөн кыздардын көбү Айданек болуптур. Азыр алды ушу 25 жашта келип калды деп айткан. Анан мен ырдап чыккандан кийин дагы жаңы төрөлгөн кыздардын аты Айданек боло баштады. Бул демек элге жагып атат деген сөз да. Бул мен ага чейин ару затымды ырдаганда ошол жылдары мен көп тойлорго мындай чакырышты. Биздин кызыбыздын атын ару зат койдук эле сенин ырыңдан, келип ырдап келет, келип куттуктап кой деп жана башка сөздөрүн. Анан Айданектен да байкадым, көп төрөлгөн кыздардын атын көп Айданек коюп башташты. Ошо демек мен түшүндүм, Айданек элге жетип аткан турбайбы деп. Анан биз өзүбүз дагы кыздуу болгондон кийин чоң атасы менен чоң апасы, мен ата энем кеңешип Айданек коелу деп, анан кызыбыздын атын да Айданек койдук. Эми ал Айданек комузга келбейт, мен бир куплетин да ырдап берейин акапелла. Жакшы, келиңиз.
Sekin sekin bilgizbey seni boyga jetkizgene seket bolup ketkim бар ой сезим талбу мезгилдене ат чапарып эң алгысей ака күлсүң айданик агайыңдын дардин даң ой жашап жүрсүң айданик 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 мончоңду мойнуңдан эй санайыңчы айданик көлөкөңдү көтөрүп оялайыңчы айданик майдашы бер майын желей мамык болот айданик бир кашкайсаң бир кылым ой жарык болот айданик бир кашкайсаң бир кылым ой жарык болот айданик 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 кунан минип кошуп биз курдаш болуп өтсөк чүңей шыбырарда бир жыпта ой сырдаш болуп өтсөк чүңей улууларга зор таалимей уялганың айданик улуулуктан тайдырат ой буралганың айданик 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 мончоңду мойнуңдан эй санайыңчы айданик көлөкөңдү көтөрүп оялайыңчы айданик майдашы бер майын желей мамык болот айданик бир кашкайсаң бир кылым ой жарык болот айданик бир кашкайсаң бир кылым ой жарык болот айданик 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 Бале, кол чабалы. Дал ушул мыкты музыкалык чыгарманы автору деп айтсак дагы туура болот. Onu жазган Исрадин Аманбаев агайыбыз менен бир тар жерде сүйлөшүп калганда айтты эле. Айданик аттуу чыгарманы элге дагы да сиңимдүү болушуна, дагы да көп угарман топтоосуна Асхат Мусабеков жакшы себепчи болду, мыкты аткарган деп бир өзүнүн жакшы сөзүн айтты эле. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, кутман кечиңиз менен. Алейкум ассалам. Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Бирге болсун. Ассаламу алейкум, кандай? Жакшы, рахмат. Алейкум салам. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы, рахмат. Чыгармачылыгыңызга ийгиликтер гана болсун, Асхат байке. Рахмат. Анан сизден сурап кетейин деп. Арызатыңызды бүшүндө китап койсоңуз аябай жакшы болот. Сөз түрдө. Макул. Рахмат, чоң рахмат. Көрөрманыбызга дагы рахмат айтам. Арузатым деген бул менин чыгармачылыгымда бир-эки тепки чөйдө көтөргөн чыгарма болду. Мен ушул ырды ырдап баягы узун элдин учуна чейин, кыска элдин кыйрына чейин деп коет го, мындай таанылып алдым да. Бул үчүн мен Элмирбек байкеге өмүр өткөнчө рахматымды айтам, ыраазычылыгымды айтам. Ыраазымын.
Бул чыгарманы баягы ошо алганда эми улуу кишилерди карабайсың, азыр эми көпчүлүктө композиторлор менен иштешип бир ырыңды сурасаң, балким анын ырдын баасы мынча деп айтышы мүмкүн да. Элмирбек байке менен бул ырды мен 2009-жылы алып, ошо 2009-жылы күз айларында жаздыргам, октябрларында. Элмирбек байкеден ошо ырды сураганда макул деп анан ырдын сөзүн жазып берди. Ошол азырда мен үйдө бир китепчем бар, ошого жашыл жуккан ручка менен жазып, карындашым мага бир жолук же ару затым деп жазганда, анан байке бул ырды ару затым деп баштап атпай, анан ырдын аты эмне десем, ырдын аты карындашым мага бир жолук деп айткан жагы бар. Анан карындашым мага бир жолук деп узартпай эле мындай ару затым деп койсо да болобу десем, болот албетте, ару затым, ошо ару затым деп анан жанагы нерсесин карындашым же ару затым, карындашым мага бир жолук же ару затым деп жазып, текстин жазып, автор Аскатка ийгилик каалайм деп каллоосу менен жазып, автор деп ошо числосунан бери коюп кеткен нерсе бар. Ал мен үчүн абдан чоң эстелик. Анан бул чыгарма мени аябай таанылтты. Ошентип бергенден кийин оон да үйрөттү, ошо өзүнүн үйүнө алып барып чакырып үйрөтүп, бул жагы мындай ырдасаң болот деп. Анан ишенесизби, мындай акча жөнүндө маселе болгон жок ал жерде. Эң негизгиси ушул чыгарманы элге жакшынакай ырдап жеткир деп гана батасын берди. Бул үчүн эми Элмирбек байкенин өтө жүрөгү кенен, мындай жүрөгү кенен, адамкерчилиги бийик инсан болгон, ал кишинин ичи өзүнчө эле бир чоң аалам десек да болот. Ошондой адам болгон. Анан жанагынтип өзүнүн ырларын сатып же баалап анткени эмес, анткени анын ырларынын баасы жок. Баасы жок да. Ошо менен ару затымды ырдап калдым. Ару затымда 2019-жылы жаздырсам, быйыл мына канча жыл болду андан бери. Анан 2009-жылы жаздырдым. Ошондо 19 мына 13 жыл болуптур. 13 жыл болуптур. Анан ортодо баягы 2018-жылы 17-жылы беле кайра жаңылап жаздырдым. 18-жылы экен. Жаңылап жаздырдым. Себеп дегенде бул ару затымдын ичинде куплеттер да калган эле, көп чыгармада эми. Леген Элмирбекке 3 куплет жазып коюш мындай азыраак нерсе болуп калса керек. Анан ал дагы куплеттерин жазган экен. Ошолордун арасынан жанагы бирде чуркап, бирде калып жөрмөлөп, билинбестен жаштык барат өйдөлөп, баратканда балбылдаган от көрдүм, бакыт менден алыс эмес өңдөнөт деген жерин мен кошуп, кийин кайра аранжировка кылып элге тартуулап чыктым. Ал варианты да абдан жакты. Ошол вариантын эмнегедир Элмирбек байке да абдан жактырды. Аранжировкасын дагы, ырдоо стилинди дагы баарын мурдага караганда мына мунун ырдын баягы ички оюна жакындаптыр. Жакындаптыр деп карабайсызбы? Анан ошондой баа берген жакшы болуптур. Демек, мына көрдүңбү сен, мындай жыл өткөн сайын такшалып, мындай тажрыйба топтоп атканыңдын белгиси деп мактаган да, мындай менен. Жакшы сөзүн айткан да. Ал кишинин мактоосуна тартып, ал кишинин чыгармасын ырдап калуу бул турмуштагы зор бакыт болсо керек деген ойдомун. Келиңиз анда ошол ару затынан көрөрманыбыз да күтүп калды окшойт. Бир сиңил таштап бериңиз. Али жашсың, студент кыз татына, экзаменден башка түйшүк түшө электир башыңа. Менде болсо турмуш катуу борондоп туш тарапка чачууда, тагдыр бурчук таштар менен атууда, сенин гана мээримиңдин кубаты жетет эле мунун баарын басууга. Али жашсың, ару затсың, студент кыз татына. Ару затым, ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, ай качанкы бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрадан бир төгүлө
жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче карындашым кагылайын мага бир жолу бирде чуркап бирде калып жөрмөлөп билинбестен кайран жаштык өйдөлөп баратканда балбылдаган өткөрдүм ай бакыт менден алыс эмес өңдөлөп карайлаган көңүлүмө нур толуп кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп арман болуп дүнүйөн айрылганча сүйүнөм ару затым ананайым мага бир жолу ару затым ананайым мага бир жолу кыскартып ырдадым. Ашык билдирели. Чоң рахмат. Аскат байке азыркы учурда бизди түз байланыштан андан сырткары WhatsApp телефонубузга дагы келип түшкөн жылуу пикирлер бар. Ошолор менен тааныштыралы. Кутман кечиңиздер менен дейт. Чоң рахмат. Аскат классташым чыгармачылык ийгилик, ден соолугуң бекем болсун, чыгармачылык кечең ийгиликтүү болсун. Нурай классташыңдан чоң салам деп акыркы сандары 985 менен аяктаган көрөрманыбыз SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Аябай таланттуусуз, өнөрүңүз өркүндөй берсин, чыгармачылык ийгилик. Менин сиңдилерим, инилерим сиздин чыгармаларыңызды аябай баалап угушат. Негизи сизде инсандар көп болсун деп жылуу пикирин билдирген. Акыркы сандары 399 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Аскат, саламатсызбы? Сиздин чыгармачылык кечеңизди көптөн бери күтүп келдик эле. Буюрса 6 майда барганга аракет жасайлы дейт. Барганга аракет жасайлы деген сөз бул күмөн сөз. Барабыз деп вада бериш керек концертке. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Кутмандын кечиңиздер менен Аскат байке чыгармачылык ийгилик каалайм, концертиңиз ийгиликтүү өтсүн деген пикирин билдирген. Дагы бир SMS билдирүүгө кезек берели дагы. Андан кийин сизден дагы бир чыгарма сураналы. Ассаламу алейкум. Аскат сага кааларым ыр түрдө жаздыр. Аскат сага кааларым, ден соолук, ишиңе ийгилик. Аскат ушул ат башыда Токтобек байке экөөңөр элесиңер ырчылардан, силерди көргөндө теледенби, башка тармактанбы аябай сыймыктанабыз дейт. Биздин жердештер ат башыдан жаш таланттар алып чыксаңар жакшы болмок. Токтобек байке экөөңөр талантыңарды сыйлайбыз. Ат башы элдин атынан силерге чоң рахмат деп 230 менен аяктаган көрөрманыбыз SMS билдирүү калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен мүмкүн болсо Калмурат Рыскыловдун оңдоруна да кайрылып кетсеңиздер дейт. Акыркы сандар 106 менен аяктаган көрөрман. Аскат байке, ушул Калмурат Рыскылов тууралуу оңдоруна кайрылганга чейин анын жанында жүргөн санаалашы досу Данияр Исанов, ошол эле Рыспай Исаховтар менен дагы анча-мынча бир кеп болуп калганда айтып калышат да, азыркы ырдап жаткан ырчылардын катарында көпчүлүк ырчылар ырдайт, Калмурат ырларын, бирок ошолордун ичинен эң эле дээрине жеткизип ырдаган Аскат Мусабековду аябай баалайм деп Данияр Исанов бир өзүнүн бир баасын берди эле. Анткени ал Калмуратты мен жанынан көрүп калдым. Ошол оондор жаралып атканда чогуу отуруп калдык эле. Ошол жерде комуздун ойноп аткан оону, ыргагы, өзүнүн ырдоо тембрин Аскаттан гана көрө алам деп Данияр Исанов өзүнүн бир жылуу пикирин айтты эле. Мүмкүн болсо Калмурат Рыскыловдун чыгармаларынан бир чыгарма аткаралы дагы. Андан кийин эфир жыйынтайлы, убактыбыз дагы соңуна келип баратат. Кайсырын ырдасам экен? Калмурат байке неме? Мен абдан көп чыгармаларын ырдап жүрөм. Ушул Данияр байке дагы жана балалык нелеси деген чыгармасын концертинде эле бир эле жолу ырдаптыр да. Ошол мындай бүдөмүк болуп камерага тартылып калыптыр. Ошондон тапканбыз. Кийин баягы Жөнөкөйүм деген чыгармасын 2 жыл издеп жүрүп сөзүн таап, сонун бүүжүсү Али эжебизден аны жаздырдым.
Анан Акбар Рыскуловдун сөзүнө жазылган Канышай деген чыгармасы бар. Бул чыгарманы мен студент кезимде ырдап чыгып, ошондо жаздырган элем. Азыр эми ошо Канышайдан бир куплет ырдап берейин, эми убакыттын тардыгына байланыштуу. Калмурат Рыскуловдун чыгармасы болуп аткандан кийин Асхат байке, сиз өзүңүз аткарып жаткандан кийин толук ырдап атсаңыз көрөрмандар бир мындай суусуну каммай калат го деп атам да. Alamda güzeli ele güz, alamda köbüz ele biz. Ay qaray yüzüngdü aymalay, aralap kamıştı gelebiz. Yüzüngdü aymalay tağışay, yürüktün attı kanda boşay. Kamışlar şudur ay tatındey, kanışay kanışay kanışay. Kaytalayım içimden atındı, kanışay kanışay kanışay. Ekinci gezikpeyim dep kelem, ek adam bir güldü eskirgen. Kamışlar ошондон ошол gün, kanışay kanışay dep kelgen. Yüzüngdü aymalay tağışay, yürüktün attı kanda boşay. Kamışlar şudur ay tatındı, kanışay kanışay kanışay. Kaytalayım içimden atındı, kanışay kanışay kanışay. Yüzüngdü aymalay tağışay, yürüktün attı kanda boşay. Kamışlar şudur ay tatındey, kanışay kanışay kanışay. Kaytalayım içimden atındı, kanışay kanışay kanışay. Kaytalayım içimden atındı, kanışay kanışay kanışay. Kanışay kanışay kanışay. Оңго үн төп келген мыкты бир музыкалык чыгарма жаңырып өттү. Асхат байке, ыраазычылык билдирели. Убакыт дагы бир аз кенен болгондо, дагы сүйлөшө турган, сурай турган сөздөр аябай көп эле, суроолор аябай көп эле. Буюрса, алдыда концертти ийгиликтүү жыйынтап алганыңыздан кийин концертти тойду кандай өткөзүп алдың ойгуда деп сурашып атат. Концертти кандай өткөзүп алдыңыз деп бир чакырып. Концерттен кийин бир чакырып, ошол Калмурат Рыскуловдун, Элмирбек Маналиевдин атайын бир оондоруна арналган бир эфир жасайлы. Ошондо да бир келип бериңиз деп сураналы. Сизге чоң рахмат.
келип бергениңизге. Чоң рахмат. 5 каналдын жалпы жамаатына сага өзгөчө рахмат. Атайын ушу концерттин алдында чакырып, эл менен мындай жолуктуруп, жакшы мүнөттөр болду. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Эфириңер ар дайым тунук болсун. Ал эми көрөрмандарга мен аманчылык, ден соолук каалайм. Орозолоруңуздар кабыл болсун. Мамлекетибизде тынччылык болсун, стабилдүүлүк болсун. Нам болсо ырда болот дейт, элдин ар дайым курсагы да ток болсун, жан дүйнөсү да ток болсун. Жан дүйнөнү тойгузганга чыгармачыл адамдар бар болсун, ийгилик болсун. Ал эми ошо 6 май күнү Кудай буйрса саат 18:30-да өтө туруучу биздин Миргүл экөөбүздүн өмүрлөшмө деген концертибизге чакырам. Келип көңүл ачып кеттиңиздер, мен ойлойм, сиздер кайдыгер калбайсыздар деп. Баарыңыздарга көрүшкөнчө деп айтар элем, амандык каалайм. Буюрса концерттен жолугушалы. Урматтуу көрөрмандар, мына ушун менен Аскат Мусабеков менен болгон маек өз соңуна чыкты. Эгерде биздин эфирде өткөрүлгөн болсоңуз, YouTube'дан кайрадан кайталап көрсөңүз болот. Ошондой эле 6 май күнү Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын чоң залында Аскат Мусабеков, Миргүл Асаналиеванын аткаруусунда ошол жерде бир өмүрлөшмө аттуу чоң программада концерт болгон турат. Барыңыздар ошол жерде күтөлү. Бүгүнкү эфир концерттин алдынан жоң гана бир кайрыктардын бир четин гана көрсөттүк. Буюрса концертке келсеңиздер, жан дүйнөңүздөр ушунчалык байып, музыканын керемет сыйкырына бөлөнөсүздөр деген ишенимди айталы. Экөөбүз ар дайым тынчтык болсун. Азиз Батыров ырдайт, Кыргызстан. Үйдө бошу мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон ун азыктарына келгенде Nooruz менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Nooruz менен Акнурдун чыгарган макарон, ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим.